Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, назарыңыздарда дарыгерде сөз аттуу долбоор. Адаттагыдай эле биз коронавирус жөнүндө сөз кылабыз. Бирок бүгүн болсо биздин темабызда коронавирустун эркектердин ден соолугуна таасири жөнүндө маек болот. Ошондуктан бүгүнкү биздин коногубуз андролог, уролог Эстебесов Нурбек келип биздин суроолорубузга жооп бермекчи. Нурбек, биринчи суроо мындай. Эркектердин ден соолугу дегенде эмнеге көңүл бурушубуз керек? Ошо бир чоң мындай маалымат берип койсоңуз. Жалпы эле. Эркектердин ден соолугу бул биринчиден бул сергек жашоо. Сергек жашоо деген эмне? Убактысы менен кыймылдап туруу, физикалык кардио упражнение деп коебуз. Анан ал упражненияларда көнүгүүлөрдү дагы мындай чектен ашпай, жүрөккө күч келбей тургандай кылып, айрыкча 45 жаштан өткөндөн кийин мейлүүн деп коет, мындай жеңил физикалык упражнениялар жасап туруш керек. Кандай болуш керек? Кандай? Ал мисалы үчүн универсалдуу упражнение деп эмнени айтабыз? Бул чуркоо, жөө басуу жана сууга сүзүү. Мынакей ошол эң мындай пайдалуу жана мындай каршым көрсөтмөсү жок, баарына туура келе турган, жашына, карысына да карабай туура келе турган көнүгүүлөр деп эсептелет. Күнүгө бир 40 же 60 мүнөттөн жок дегенде штанга, гантель көтөрбөсө дагы жөө басып туруш керек. Азыркы заматта эми эркектер анча да кыймылдабай калган. Офисте иштеп отуруп эле бир стулда турбай эле иштешет көбүнчө. Туура айтасыңар. Азыр глобализация заманында баары эле жумушунда отурушат. Андан кийин машинеге түшөт, андан кийин келип алып тамакка тоюп алып дивандын астында телевизор көрүп отурушат. Же тойго барат, бийлебе кайра үйүнө басып кетет. Тойго барганда дагы 4 же 5 сааттын ичинде жеген тамактарын көрсөңүз, булар деген бул эркек эмес, бүт эле организмге бул өтө күч келтире турган тамактарда. Демек ошол холестерин көп. Холестеринден сактаныш керек. Холестерин, углевод, май, углеводтор булар деген ашыкча салмак алып келет. Ашыкча салмак албетте ден соолуктун бузулушуна түздөн түз таасир тийгизет. Дагы эмнеден сактаныш керек? Экинчиден тамакты туура тамактаныш керек. Туура убактысы менен. Анан кийин азастан, витамин жана жер жемиштүү тамактарга көбүрөөк көңүл буруш керек. Майлар растительный деп коет, өсүмдүк майына көбүрөөк басым жасалыш керек. Анан кийин мындайча айтканда полуфабрикат, фастфудтардан алысыраак болгонго аракет кылыш керек. Тиги гамбургер, самсы, хот-дог дегендер. Майлуу самсылар, жанагындай краска, азыр атын атабай эле коюш керек. Эми баарыбыз билебиз, краска кошулган көп ичимдиктер көп азыр. Энергетикалык напитоктор көп. Ошол экинин баары келип отуруп, адамдын кан тамыр системасына, жанагындай семирүүсүнө алып келет. Ошол экинин баары бул эркектердин ден соолугуна зыян келтире турган нерселер. Кийинишичи, эркектин кийиниши кандай болуш керек? Бирок азыр болсо кийимдер көп. Өтө эле түрү көп. Бирок кайсын кийиш керек, кандай кийиш керек, кантип жүрүш керек, ошон кыш убагында кандай кийиниш керек, ошону эч ким билбейт да. Мындай да, биздики деген резко континенталдык аймакта жашаганыбыздан улам, бизде аба ырайы тез-тезден өзгөрүлүп турат. Анан эң биринчи кезекте жанагындай мисалы үчүн эркек жыныс система, могу кан тамырдан чоң кан тамырлар табарсызга барышат, веналар деп коет. Ошолор эркек жыныс системасынын сезгенүүсүнө алып келиши мүмкүн. Ошондуктан бутту кургак жана жылуу кармаш керек. Биринчиден. Экинчиден жанагындай баш кийим кийип жүрүш керек да, мындай суук мезгилдеринде. Анан кийин жеңил синтетикалык эмес, жанагындай табигый жанагындай койдун жүнүнөн жасалган жанагындай табигый кийимдерди кийиш керек да, мындайча айтканда дем ала турган. Абада дене дагы дем алып туруш керек постоянно. Болгон оңой эле экен. Оңой эле, жөнөкөй эле, элементарный. Мындай өтө дагы жылуу ысык кийингенде да болбойт. Мисалы үчүн биз чет мамлекеттерге барып калганда жеңил кийинип жүргөнүн көрөбүз да. Бул жеңил кийинип жүргөн бул иммунитетке да закаливание да постоянно. Японияда мисалы үчүн полду эч качан ысытпайт. Алар жылаңайлак жүрүшөт. Анткени баягы иммунитетине определенный температура менен постоянно болуп турса, ошол закаливание алат. Бирок биздин мындай аймакта сиз айтып кеткендей резко континенталдуу жана болуп аткандан кийин кыйын да биякта. Бизде бир карасаң плюс 15 болуп атат, эртеси күнү минус 10 болуп кетиши мүмкүн. Туура айтып атасыз. Ошон үчүн күндө ар бир адам иммунитетти бекемдеш керек. Жана контрастный душ деп коет, баягы иммунитетти бекемден да бир жолу эртең менен турганда жанагындай жылуу суу, муздак суу аралаштырып, немеге алмаштырып жуунуп туруш керек.
ошондо организм ошондой аба ырайынын өзгөрүшүнө тез көнүп адаптация болот да. Контрасттык душту бир заматта баштаса болобу? Бир заматта эмес, постепенно башталат. Эң башында жылуу суу менен, анан кийин этап менен температурасын түшүрүп, анан эң аягында муздак деңгээлге чейин жеткирип туруш керек да. Азыр элестетип көрдүм, бирок үшүп кеттим. Бар жасашыбыз керек. Иммунитет азыркы маалда коронавирус доорунда эң чоң маселе бул иммунитет болуп эсептелет. Иммунитеттин актуалдыгы мындан бир 2 жыл мурдага караганда азыр 3 эсе же 5 эсе өйдө десек да болот. Бирок азыр сиз айтып кеткен кыймыл аракеттер ал жалпы иммунитетке карашы. Жалпы иммунитетке көтөрөт ошол төмөн. Карашы. Бирок бир жактан эркектер аялдарга салыштырмалуу нерв жана кан тамыр, жүрөк ооруларына көбүрөөк кабылат деген ошол чынбы? Эмне себептен мындай? Бул эми статистикалык маалыматтарды да мен бир сыйра карап чыккам. Изилдөөлөр ар кайсы Колумбийский, Стэнфорд, Кембридж университеттеринде изилдөөлөр жүргүзүлөт. Анан мындай таянакка келишкен. Эркектер аялдарга салыштырмалуу жанагындай сердечный приступ деп кой, жүрөк приступу 10-15 жылга эртерээк болот деген. Эркектерде 10-15 жылга эртерээк болот. Мисалы үчүн 55 жаштагы эркек, 50 жаштагы эркекте инфаркт болсо, ошондой эле немедеги аял бир 65 жашта болушу мүмкүн. Эмне себептен мындай? Бул себептер биринчиден генетикалык фактор болсо керек, экинчиден холестерин эркектерге жакыныраак. Анткени холестерин биз тестостерон, мужской гормонду чыгарганга түздөн-түз материал болуп эсептелет. Ошол эле кезекте холестериндин терс жактары кан тамыр, жүрөк кан тамыр системасына атеросклерозду пайда кыла турган. Атеросклероз жанагындай жүрөк жана мээ кан тамыр системаларына терс таасирин тийгизет түздөн-түз. Инфаркт, инсульттун эң биринчи эмелери болуп эсептелет. Бир маалымат бар да, мындай элдин ичинде жүргөн, эркектердин ичинде жүргөн бир кызыктуу суроо бар. Мисалы, эмнеге аялдар мындай инфаркт болбойт же болсо кеч болот, инсульт да кеч болот деген, алар көп ыйлайт дейт. Ыйлаган үчүн ошондой болобу дейт. Ошол чынбы? Мындай эмоционалдуу биз эркектер өзүбүздү кармап турабыз да. Аял кишилер болсо сабырдуу болуп эле ичибизде күйүп эле ошол жактан жүрө беребиз. Аялдар болсо, аял киши ону ал тышка чыгарып салат баарын. Ыйлап берет, урушуп берет, же бир карасаңыз сүйүнүп кетип аткан болот, күлүп жүргөн болот. Ошонун бир таасири барбы бизде? Ошонун дагы бир таасири түздөн-түз дагы болушу мүмкүн. Анткени эмоцияны чыгарып салган бул психологиялык жактан туура болуп эсептелет. Ыйлап же ачык айтып билдирип. Эркектер баарын өзүнө кармап туруп, ошол эки чогулган негативдүү маалыматтын ичине сактай берет дагы, анан кийинчерээк ошол эки инфаркт же инсульт жанагындай оор кесепеттер чыгышы мүмкүн да психологиялык жактан караганда. Макул, эми жалпы маалыматтан биздин темабызга өтөлү. Келиңиз эми эркектердин ден соолугуна коронавирус кандай таасир этет? Ошону айтып бербейсизби? Ошо кандай? Өзүм чынын айтканда мен да түшүнбөй калам да. Коронавирустун кире турган жери мурун, ооз, анан көз болот. Кантип эле ошо эркектердин жыныс органдарына барып калат. Пикириңизди түшүндүм. Коронавирус бул вирус да, мындайча айтканда. Вирус бул өтө майда жандык, ар бир органга кире турат. Бул эркектердин эле эмес, бардык биринчи кезекте өпкө, андан кийин мээ, жүрөк, бардык органдар жабыркатат. Ошону менен бирге эркектик репродуктивдик системага да кирет ал вирус. Кан аркылуу барат. Анан кийин жакында изилдөөлөр болгон, ошол эркектин уруктун курамынан ошо коронавирусту таап чыгышкан. Анан кийин бул ошондой болгон, сперманын составында деп коет. Анан ал жанагындай тукумсуздукка кандай таасир тийгизет деген суроо бар. Азырынча бул коронавирус биз үчүн жаңы изилденип келаткан, жаңыдан изилденип келаткан вирус болгонуна байланыштуу так маалымат айтыш кыйын. Бирок жакында эле Россиянын алдыңкы урологтордун бири Аполихиндин статьясын окуп калдык, макаласын. Анда деген ошол 3 айга чейин уруктуктун составында сперматогенез, бул баягы урук жаңыдан пайда болуп бышып-жеткичек 3 ай өтөт. 3 айга чейин биз мындай бала пландогонго неме бербейбиз. Пока уруксат
колдон келишинче мындай карманып турганы жакшы. Айрыкча бул жанагы эко программасына жасалма түрдө искусственное оплодотворение деп коет, ошого даярданып аткандарга айрыкча ошолорго кеңеш. Андан кийин бир канча учурдан кийин бул албетте калыбына келет. Бул вирус паротита деп коет, паротиттин инфекциясы менен салыштырганга болбойт. Бул убакыт өткөндөн кийин кайра калыбына келет. Өз калыбына келип калат. Өз калыбына келип калат. Бирок убакыт керек. Острый период деп коет, жанагы вирус активдүү организмде турган учурларда колдон келишинче бала пландабаш керек. Эми 3 ай деп айттыңыз. 3 ай сперматогенез деп коет, 3 айда. 3 айдын ичинде. Бирок азыр айыгып келип аткандар өздөрүнүн симптомдорун 6 айга чейин сезип жүрөт экен, ошо коронавирустан айыгып калгандан кийин. Ошол же болбосо 6 айга чейин созсо болобу? Мындай келип эле мындай айыктым дейт, бирок бала эми кичине жакшы бала төрөлсүн деген, мындай ден соолуктуу бала төрөлсүн деп 6 айга чейин сактанып жүрүш керек. Абдан туура айтып атасыз. Анткени бул вирустун жанагындай эркек тукум улоо жөндөмүнө таасир тийгизе турган факторду билиш үчүн эң биринчи кезекте бул урук, спермограмма деп коет, урук тапшырып көрүш керек. Эгер уруктан алындан түздөн түз вирус көрүнбөйт, бирок урукту качанлык деңгээлде жабыркаганы билинет. Эгер жанагындай жабыркаган уруктуктар көп болсо, анда колдон келишинче бул процессти кичине узарта турганга биз сунуш кылабыз да. Эми анализди берип атканда ошо спермограмма деп коебу, спермограммадан кийин ошо анализдин жыйынтыгын берип атканда процент менен берет. Процент менен берет. Ошол кайсы процент нормалдуу болот? Бул спермограмма көп көрсөткүчтөр менен каралат. Өзүнүн саны, сапаты, 1 сааттан кийин, 3 сааттан кийин, 6 сааттан кийин кыймылдаган ошол фактордун баары чогулуп келип туруп индекс Фариса деп коет. Ошол индекс Фариса 200дөн өйдө болуш керек. 200дөн өйдө болот. Баардыгын эсептеп келип туруп, бул математикалык формула. Андан кийин ошолордун кандайдыр бир этабында жанагындай жабыркоолор көп болсо, бул эми коронавирустанбы же башка вирустанбы, биз албетте мындай адамдарга мындан ары дарыланып өзүнүн жалпы күч кубатын бекемдегенге сунуштайбыз. Атайын даярдайбыз. Макул, бирок бул маалымат эми эркектерге жетсе жакшы болот. Бирок коронавирус бир жагынан анан кан тамырга таасири бар. Ар бир биздин ичибиздеги органдарга кан тамыры барып, кан тамыры барат. Ошондо кандай бир башка органдарга, сиз азыр айтып кеткендей, бул тукум жаратуу органдарга биринчи таасирин айтып кеттиңиз, башка органдарда бар да. Ошол башка органдарда кандай өзгөрүүлөр болобу алардын ичинде? Не дегенде кан тамырларды өзгөрсө алардын да сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн эркек баягы тукум улоодан башка дагы өзүнүн жанагындай жыныс дарамети да болот, потенция деп коет. Ошолорго болгон изилдөөдөн улам жакында бир Франциянын изилдөөсүн окудук го дейм. Постоянно статья, макалаларды карап турабыз. Эркек урук системасы, бул жумуртка, простата бези, жалпы организм жабыркагандай эле булар дагы жабыркайт. Эгер жумурткалар жабыркай турган болсо, бул тестостерондун деңгээлинин төмөндөшүнө алып келет. Тестостерон деңгээлинин төмөндөшү жыныстык катнашып калган табити төмөндөйт. Либидо деп коет, орусча айтканда. Ошолор убактылуу гана төмөндөйт, азыркы изилдөө боюнча. Анан бир канча убакыт келип организм калыбына келгенде берки иштеши дагы, функциялары дагы кайра калыбына келет. Бир кандайдыр бир мөөнөт өткөндөн кийин 3 ай, 6 ай биз жаңадан айтып өтпөдүкпү? Мондай стабилдүү өзгөрүүлөр болбойт. Стабилдүү, туруктуу, кайтарымсыз, необратимый процесс деп коет. Андайларды пока андай маалымат жок бизде. Бирок биздин эркектер жарымыдан көбү простатитине ооруп чыккан. Простата бези өзү билесиз өтө мындай назик орган, эркектердин экинчи жүрөгү. Туура, туура. Эми бирок ошол простатит менен ооруган болсо, ал простатит хронический болуп эле калат, өмүр бою эле жүрөт да, туурабы? Ооба, адам менен болот ал. Ошондой болот. Анын үстүнө коронавирус кошулуп кетсе, кандай өзгөрүүлөр болот? Бул ошол острый фаза деп коет го орусча айтканда, ошого өтөбү өтпөйбү? Мындайда коронавирустун таасири ар бир органга таасир тийгизет. Анан эгер ал орган, ооруп аткан орган болсо, 2 эсе көп таасирин тийгизет. Мынакей жакында эле биз практикадан көрбөдүкпү? Жүрөгү ооруган бейтаптар коронавирусту көбүнчө немелер көтөрө албай калышты, бейтаптарыбыз. Бул дагы простатадагы бул инфекция бирден бир себептерден бири, көп себептердин бири болуп, ошол инфекция болуп эсептелет. Коронавирус дагы ошол простатанын ремиссияда турган
ооруну кайра обострение, кайра күчөшүнө алып келиши мүмкүн да. Кайрадан дарыланыш керекпи? Кайрадан дарыланыш керек болуп калат. Эгер симптомдору күчөй турган болсо, заара кылганы, жыныстык дарамети төмөндөй турган болсо, анда сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүп, андан ары диагноз коюлгандан кийин бул сезгенүүгө чара көрүш керек. Антпесе бул мындан ары да күчөп кетиши мүмкүн, эгер убагында чара көрүлбөсө. Ошондо коронавирус менен чогуу дарыланыш керекпи же биринчи коронавирустан айыгып алып, андан биринчи коронавирустан айыгып алыш керек. Анткени кээде простата вирус менен кошо инфекция да кошулуп калышы мүмкүн. Эгер организмдин жалпы абалы антибиотик кабыл алганга муктаждык жок болсо, анда биринчи кезекте сөзсүз түрдө коронавирусту дарылаш керек. Простатитти анан кийин ошол коронавирустун кесепети андан аркы билинет. УЗИден, дагы ПЦР анализден, дагы коронавирустан башка да кошумча вирус болуп калышы мүмкүн. Ошолорду коронавирустан кийин гана текшерилип туруп, анан кийин калыбына келтиришибиз керек. Туура, бирок простатит аденомага айланып кетиши мүмкүн. Ал аденомада кандай болот? Андай эмес. Простатит аденомага айланбайт. Бул аденома өзүнчө оору, бул генетикалык оору. Простата деген көп адам билбейт да муну. Простата менен аденоманын экөөнүн айырмасы. Кээде мага 60-70-теги аксакалдар чалып, мен простатит болуп атам дейт. Ой, аксакал, сиз аденома болуп жүрбөңүз десем, аденома деген эмне дейт. Мени тиги доктор айтты деп. Простатит бул органдын сезгениши. Аденома ошол эле органдын жанынан өсүп чыга турган без болуп эсептелет. Экөө таптакыр, эки башка. Простатит аденома алып келет деген бул жаңылыштык нерсе. Бул аденома совсем бул таптакыр башка оору болуп эсептелет. Бул опухоль, образование деп без болуп эсептелет. Канцер деп коет алар. Эми ошого кандай таасири бар? Аденомага аденоманын изилдөөлөрүнө түздөн-түз таасири бизде маалымат жок кандай, бирок жалпы организмдин начарлоосунан улам ошол аденоманын симптомдору күчөп кетиши мүмкүн. Тез өсүп кетиши мүмкүн. Грипп сыяктуу эле болушу мүмкүн. Мисалы үчүн аденома бул постоянно турган процесс да. Эгер грипп болсо же дагы бир кандайдыр бир алкоголь ичсе же суукка урунуп калса, бул ошол эле турган оору кичине симптомдор күчөйт да, белгилери. Коронавирус дагы иммунитеттин ылыжашынан улам ошол симптомдордун, аденоманын же простатиттин симптомдорун күчөшүнө алып келиши мүмкүн да бул дагы. Аденома акырынан өсүп турат да, бирок ремиссияга өтүп кетсе өсүшү токтоп калышы мүмкүн. Коронавируста өсүшүнө бир ошо опухолдун өсүшүнө бир таасири барбы? Андай маалымат жок. Андай маалымат жок. Андай изилдөөлөр жок, бирок аденоманын өрчүшү бул вирус же кандайдыр бир сырткы фактордон эмес, ошон үчүн бул генетикалык деңгээлде болот. Анан ошондуктан спецификалык профилактикасы жок. Эгер сен моуну кылсаң, аденома жок болот деген андай болбойт бул. Генетикалык деңгээлде болот. Болгон көбүнчө опухолдорго вирустар себепкер болот да. Ошон үчүн ошондой сурап атпаймынбы? Биякта аденома ал доброкачественный болот. Ал айланып кетиши мүмкүнбү? Башка рак сыяктуу ооруга айланып кетиши мүмкүнбү вирустун биякта? Вирустан улам эмес, бул эң биринчи азыр эле айтып өттүк, бул генетикалык деңгээлде. Анан кийин аденома бул гормоналдык, көбүн эсе гормоналдык организмде адам эркек 45 жашын өткөндөн кийин тестостерон, андроген деп коет, бул гормондордун төмөндөшүнө алып келет. Ошо организмде болгон трансформациядан улам аденома өсүп чыгат. Бул көбүнчөсү вирустан эмес, гормондон көз караш болгон фактор болуп эсептелет. Рахмат, ушунчалык көп маалымат. Азыр болсо башым кичине айланып турат, бирок эмне дегенде бул маалыматтар мага жакын. Мен уже 45 жашка жакындап калдым. Бирок мына дагы бир нече биякта суроолор бар. Ошол анализ тууралуу. Эми простатит болуп аткан болсо, же аденома болуп аткан болсо, кандай анализдерден тапшырыш керек? Ошо коронавирустан ооруп чыккандан кийин же ооруп аткан болсо. Эгер мисалы үчүн простатанын симптомдору же өтө муктаждык жок болсо, пока коронавирусту жеңмейинче бул простатадан же аденоманын кесепети бул өлүмгө алып келбейт. Мындайча айтканда, өлүмгө алып келе турган кесепеттер менен адамдын өмүрүнө коркунуч туудура турган процесс менен биринчи кезекте күрөшүш керек. Бул өпкөнүн жабыркашы же жүрөктүн жабыркашы, ошолор менен. Экинчи кезекте башка суроо, эгер ошол коронавирустан улам иммунитет начарлап кеткен адам, эркек адам сыя албай калса, ошондо бул уже осложнение болуп эсептелет. Ал учурда сөзсүз түрдө биринчи медициналык жардамдарды көргөзүш керек, заарасын трубкага коюп чыгарыш керек.
Анан кийин специфический анализдер деген болот. Тиги УЗИ, биринчи кезекте УЗИ тартыш керек. Анан кийин жанагындай инфекцияны жокко чыгарган анализдерди дагы тапшырыш керек болуп калат ошол. Кандын анализдери. Кандын ПЦР, биринчи кезекте ПЦР анализ. Простатанын дагы инфекцияны аныктоонун Кыргызстанда эки түрү бар. Бул иммуноферменттин анализи ИФА деп коебуз, экинчиси ПЦР деп коебуз. Бирок Европалык урологдор ассоциациясынын кеңешинде бул ПЦР анализ только мындай колдоого алынганда. Анткени ИФА деген кандан чыгат, жок инфекцияны деле мурда болгон инфекцияны кийин жок болуп кетсе, кайра эле положительный чыга бериши мүмкүн. Ошон үчүн эң биринчи кезекте ПЦР анализ болуп эсептелет. Адатта эркектер ден табынын көтөрүлүшүн дагы өтө оор өткөрүшөт. Чын айтканда, эмне себептен мындай өзгөчөлүктөр бар дейт? Бул биринчиден гормоналдык фактор. Эркектерде тестостерон гормону жогору болот, аялдарда эстроген гормону жогору болот. Ошол эстроген гормону бул иммунитеттин стимулятору. Иммунитетти жогору көтөргөнгө өбөлгө түзөт. Акыркы бир канча мен макалаларды окуптум европейский. Алар жана тестостерон тескерисинче ошол коронавирус учурунда иммунитетти ылдыйлатат деген маалымат бар экен да. Болгон эле коронавирустун учурунда, башка учурда андай жок. Башка учурда эмес. Ошол именно ошо коронавирус боюнча маалыматты карап чыкканбыз бир сыйра. Анан кийин ошол учурда эркектер ошон үчүн генетикалык деңгээлде да болот. Мисалы үчүн аялдар ооруга көп сезимталы, порог чувствительность деп коет. Алар ооруну көп сезбейт. Бирдей эле эркек менен аял бирдей эле удар алган болсо, эркек көбүрөөк ооруйт, аял кичине чыдамдуураак болот. Алар сабырдуу. Булар жаратылыш ошондой создавать эткен, төрөгөнгө ылайыкташтырып. Анан кийин бирок биздин температурабыз бир аз эле көтөрүлүп калса өлүп калып жаткалабыз. 37,5 чейин чыгып калса эле. Туура, бул эркектин дагы чыдамдуу порогу өтө төмөн болот. Сразу эле мындай температура башталганда эле бизде паника башталат да. Ушул биринчи кезекте бул баягы гормоналдык фактор. Экинчиси бул баягы эволюционный генетика. Эволюционный генетика баягы иммунитет формироваться этип атканда, мисалы үчүн эркек мындан 2000 жыл мурда эркек охотник болот да, уучу. Аң улап кетет. Анан аларга деген кырсык болуп өлүп кала берген эркектер. Охотадан же болбосо согуштан жана кылыч менен бетме-бет туруп алып, анан кийин аларга жанагындай мыкты же күчтүү иммунитеттин кереги жок болгон. Анткени деген 30га чейин жетпейт. 30га чейин же 40га чейин жетпей эле өлүп кала берген. Ошон үчүн аял үйүндө отуруп алып, баягы иммунитетти мыктылай берген да. Бул эволюциялык процесс деп. Эстрогенди көтөрүш керек эркектерге ошо. Жок, эстрогенди иммунитеттиги бул деген просто бул гормон, бул жаратылыштан берилген гормон. Аларга сырттан кийлигишүүсү бул өтө бир математикалык расчет болуп эсептелет. Мындай жөндөн эле кийлигишпейт. Бул жөнөкөй эле жанагындай сиздин берген температурный бир эле факторго болгон реакциянын бул эволюциялык жолун айтып бердик да. Бирок азыр болсо бир нече эркектер фитнес клубтарга барып, кичине мына булчуңдар чоңойсун деп өзүнчө машыгып, ар кандай көнүгүүлөрдү жасап, анан үстүнө дагы уколдорду өзүнө жасайт да. Ошол эле тестостерондон бир нече граммдар. Ошол туура кылабы же алар жанагындай жасабаш керек? Эң мыкты суроо бердиңер. Мен дагы өтө таң калам, күнүгө таң калам спорт залга барган сайын. Медициналык жатат ошол жерде. Медициналык билими жок тренер кантип эркекке тестостерон саят. Мен мисалы үчүн эркекке тестостерон саыш үчүн мен деген 99 анализди тапшыртып, 4-5 китепти окуп туруп анан сайбасам кайра. Бул тестостерон, готовый тестостерон организмге түшпөш керек. Анткени эгер эркектин өзү тестостерон бөлүп чыгарат, эркек гормондорду. Ал жумурткадан чыгарат, анан кийин аз бөлүктү надпочечник деп коет. Ошол безден бөлүп чыгат. Эгер тестостеронду венага же жамбашка сайып алсак, өзүбүздүн жумурткабыз өзүбүздүн чыгарып аткан тестостерон чыкпай калат. Анткени мээде гипофиз деген без болот. Ошол гормондун баарын контролдоп турат. Эгер кандын составында эркектин организминде тестостерон көп болсо, ошол контролдоп аткан орган гипофиз жумурткага команда берет. Сен иштебей эле кой, биякта готовый тестостерон келип атат деп. Анан кийин жүрүп отуруп туруп ошол жумуртканын атрофиясына алып келиши мүмкүн. Кургап калабы? Кургап калат. Атрофия яичка деп кой, кип кичинекей болуп, уже соолуп калат мындайча айтканда. Анан эркек постоянно байма-бай түрдө ошол гормонго көз каранды болуп калат. Ал гормону жок, эркек эмес болуп калат. Ошондуктан ар бир тестостерон сайган
саям деп аткан спортсменби же жаңы баштап аткан күйөрманбы, мындайча айтканда сөзсүз түрдө уролог, андрологдон кеңеш алып кетиш керек. Бул оюнчук эмес, бул организмдеги оор онкологиялык ооруларга алып келе турган кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Бул уролог, андрологдун кийлигишүүсү жок, өз алдынча тестостерон сайганга биз карама каршыбыз. Ошо эми эркектер кичине өзүн карап жүрүш керек. Чынын айтканда биз өзү эркектер анча деле өзүбүзгө көңүл бурбайбыз да. Ошонусу бар. Ошо бир жактан ошо биз өзүбүзгө көңүл бурбай жүргөнүбүз үчүн бир нече кыйынчылыктар пайда болот. Ошо кыйынчылыктардын бирөө ал ашык салмак. Ошо коронавирус инфекциясы учурунда ашыкча салмак тоскоолдук жаратабы дейт. Сөзсүз түрдө мен силерге бир жеке тажрыйбаман бөлүшөйүн. Жайында кызыл зонага кирип иштедик биз. Баягы урология корпусун кызыл зона кылып туруп ошол жака кирдик да. Анан мен биринчи жолу киргенде эмне биринчи көзүмө учурады? Биринчи кезекте койкада жаткан оорулардын баары, курсактары чыккан, толук болгон немелер, ошолор өтө оор формасы менен коронавирустун. Аларды промпозицияга да жаткыра албайсың да. Ошолор биринчи кезекте ошолор мен биринчи көзүмө урунду да. Ашыкча салмак деген бул эмне? Ашыкча салмак бул жүрөккө биринчи кезекте нагрузка болуп эсептелет. Экинчи кезекте суставка нагрузка болуп эсептелет. Үчүнчүдөн бул жумурткадан чыккан эркек тестостерон майга кетип калса, тестостерон түздөн түз өзүнүн милдетин аткара албай калат. Ошон үчүн ашыкча салмак бул биринчи кезекте коронавирус жугуп калган адамдын эң биринчи душманы деп эсептейм мен. Анткени мен муну статьядан эле окуган жокмун, бул жолкусун мен өз көзүм менен көрдүм. Кандай ашыкча салмак менен ооруган бейтаптар коронавирусту көбүнчөсү көтөрө албай калды биздин. Бирок ошол изилдөөлөр барбы? Эл аралык изилдөөлөр бар. Сөзсүз түрдө ашыкча салмак деген бул аз кыймылдайт деген сөз да. Бул аз кыймылдайт деген сөз анда иммунитети начар деген сөз. Иммунитети начар деген уже бул вируска туруктуулугу аз деген маалымат да. Мынакей биринчиден, экинчиден ашыкча салмак бул деген холестериндин жогорулашы. Бул жүрөк кан тамыр системасы кайра эле. Ашыкча салмак бул сахарный диабетке алып келиши мүмкүн, кесепети. Ушул оорулар биринчи кезекте мишень болуп берет жана коронавируска. Ошондуктан күнүгө салмакты азайтканга ар бир күнү күрөшүшүбүз керек. Бул ашыкча салмактын актуалдуулугу мен жогоруда жана айтып өткөм, азыр да айтып өтөм. Бул коронавирустун доорунда бул өтө актуалдуу маселе. Бирок ал салмакты кичине азайтыш үчүн бир нече аракеттерди жасаш керек да. Канча бир эркектер ошол эле фитнес клубтарга барышат. Бирдеме тамактарынан да диетага отурушат, бирок салмагы түшпөйт. Ошол бойдон эле дың кыйганда курсагы бар. Ошол эле салмак менен жүрө берет, аракет кылат, 2-3 ай кылат, аракет жасап, анан эмне кылат эле? Колдорун таштап эле, баарын иштерин таштап эле, эмне болсо болсун деп басып кетишет. Сиздин кандай ушундай кеңешиңиз бар, ошону айтып бербейсизби? Туура, бизге бейтап ашыкча салмак менен келгенде биринчиден биз жашоо шартын, образ жизни деп коет. Ошол экин байкайбыз. Кандай эртең менен канчада турасыз? Зарядка жасайсызбы? Эмне жейсиз? Түштө эмне жейсиз? Кечинде тойго барып, анан тойдон эмне жейсиз? Жана кандай устукан алып келип, аны ким жейт? Өзүңүз жейсизби? Башкаларга бөлүшөсүзбү? Биринчиден. Экинчиден, канча убакыт физкультурага убакыт бөлүштүрөсүз? Анан ошол экилердин баарын биз эске алып, ошолордун баарын угуп көрүп туруп, анан кеңеш беребиз. Эгер тамакты аз ичкенине карабай, жанагындай физкультура кылганына карабай, салмак түшпөй атса, анда мен жеке тажрыйбаман улам эндокринолог, гормоналдык фонду сахарга, холестеринге жиберип туруп, анан ошолорго жараша кардиолог, эндокринолог, уролог, андролог консультация кылабыз биз баарыбыз биригип. Анан кийин гормоналдык дагы сбой болушу мүмкүн организмде. Мисалы, щитовидный железада проблема болушу мүмкүн, сахарда проблема болушу мүмкүн. Да андан башка дагы гормондук сбой болгондо бул жанагындай биз жогоруда айткан упражнениялар, көнүгүүлөр жардам бербей калышы мүмкүн. Ошон үчүн биякта адистин түздөн түз кийлигишүүсү туура келип калат. Андан кийин ушундай учурга келип калса, ошо анда эмне кылат? Биринчи дарыланыш керек да. Биринчи дарыланыш керек. Сөзсүз түрдө эндокринологко, кардиологко барыш керек бул. Дарыланып бүткөндөн кийин анан көнүгүүгө өтсө. Андан кийин көнүгүүлөргө, жанагындай диеталарга сөзсүз түрдө тамактарды мындай эмесиш керек да. Пайдалуу тамактарды жегенге өтүш керек.
Бияктымдан да дайым бир суроо болуп турат. Негизи эле ашыкчы салмак эркектердин ден соолугуна таасир береби деп. Азыр айтып кеттиңиз, ушу таасири бар, чоң. Сөзсүз түрдө. Бирок мисалы азыр зыяндуу тамак аштын түрү толтура, жаш жигиттердин ар дайым фастфуд менен тамактанганы бар, ушундай проблемасы бар. Бизде газдалган суусундук ичкени алардын келечекте үй бүлө куруусуна терс таасирин тийгизеби? Сиз айтып кеттиңиз, таасири бар деп айтып кеттиңиз. Бирок ошо үй бүлө куруп атканда балдарга эми эмне десе да эркекке тукум керек да. Туурабы? Жаңы муунду пайда жана жаратыш керек. Бирок ошого келгенде, ошол убакытка келгенде жөн эле бир айдан мурун фастфудду жебей эле, ошо газдалган ичимдиктерди ичпей эле мындай эле аракет кылып кете берсе болобу, же бир нече убакыт керекпи ошо организм өзүнө келишинче? Абдан туура суроо бердиңиз. Мынакей азыркы мезгилдерде азыр мен сизге бир мисал айтып берейин. Өткөндө бир изилдөөлөр болду. Муну кайсы бир изилдөөдөн окуганбыз. Пластикалык бөтөлкөнүн чыгарган улуу заты түздөн түз эркектин тукумсуздугун алып келе турган фактор бар экени бул илимий түрдө тастыкталган. Жөнөкөй эле пластик, бутылкалар, пакеттер, же болбосо кичине стаканчиктер болот го, ошолордун баары. Ошол экинин баары түздөн түз келип туруп, эркектин мындай репродуктивдик системасы, жумурткалары ушундай негативдүү факторго эң биринчи неметет да, сезимтал болот. Ошол пластикадан чыккан улуу зат эркектердин жанагындай урук жарата турган клеткаларын жабыркатып таптакыр иштен чыгарып салышы мүмкүн. Ошондой илимий изилдөөлөр бар. Ошондуктан сиз айтып аткан фастфуд, жанагындай краска кошулган ар кандай суусундуктар, ошол экелердин баары биринчи кезекте бул эркектин репродуктивдик системасын семиргенден мурда дагы ошол тукумсуздукка алып келет. Анткени бул жаратылыштын коргоо механизми, защитный механизм деп коет. Анткени оорукчан, кол буту жок же кыймылдабаган урукту аялга салып бериш бул жаратылыш аркылуу тыюу салынат да. Ошондуктан эркек абсолютно фертильность жок болуп калат. Биякта стерильность пайда болот да. Ошого алып келеби ушунчалык? Ошолордон улам. Азыр илгери эркектер менен аялдын тукумсуздугун эсептей келгенде примерно 30га 70 деп чыгарчу да. 70% аялдар күнөөлүү, 30% эркектер. Азыр 50-ге 50. Ушундай көтөрүлүп кеткен турбайбы? Өтө көп. Азыр тукумсуз түгөйлөр өтө көп. Алардын жарымы эркектердин күнөөсүнөн улам. Ошо болгон эле биз байкабай эле ошо пластик. Жаныбызда жүргөн эле пластик күнүгө кармап достошуп жүргөн пластик бөтөлкөсү ошондой өтө өкүнүчтүү кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Ага кошулма. Биздин дем алып аткан абабыз. Азыр Бишкектин абасын карап көрөлүк. Бишкектин үстү капкара эле. Капкара смог менен дем алабыз. Анан кийин жеген, ичкен тамагыбыздын баары химия, жалаң фастфуд, жалаң пестицид. Жанагындай айрандар качан бир айга сакталчу эле. Кечиресиз, глутамат натрия деген мындай кристалликтер болот го. Ошолдо зыяны бар да? Сөзсүз түрдө. Азыр көп тамакка сактоо мөөнөтүн узартыш үчүн ар кандай кошулмалар кошулат. Анан кийин ошол кошулманын баары химия болуп эсептелет. Ал химия консервадагы бүт баары. Ал химия даже нанга кошулат да. Ошол химиянын баары түздөн түз барып туруп ошол эркектин репродуктивдик системасына түздөн түз биринчи очередь ошолорго таасир тийгизет. Сперматозоиддин гендеринечи таасири барбы? Сөзсүз түрдө генетикалык деңгээлде бизде кээде мындай учурлар болот. Уруктуктарды карасак нормальный, бирок балалуу боло албайт. Анткени генетика ошол уруктуктун сперматозоид генетикалык деңгээлде караганда ошо генетикалык деңгээлде сперманын бузулуусу бул биринчи генден башталат. Ошо генетикасынан. Андан кийин сперманын уже көлөмү, саны, сапаты бардык факторлорго. Баланын өсүшүнө да таасири бар. Ошого да алып келет да. Бала канча бир балдар төрөлүп атат. Оорулары бар. Ошо туаса оорулары көп балдар болуп атат. Ошонун таасири бар экен. Туура айтып атасыз. Ошон үчүн жанагындай бала пландоонун алдында биринчи кезекте инфекциялык факторлорду исключить этиш керек. Азыр жыныстык катнаш аркылуу жуга турган инфекция аябай көп. Эң биринчи кезекте. Билбей эле ошону. Билбейт, аны текшерилбейт, эч ким оюна да келбейт. Бирок акыркы мезгилдерде жалпы элдин сабаттуулугу жогорулады бул жактан. Атайын байке үйлөнгөн жаттым эле жакын арада кайсы текшерүүлөрдөн өтсөм болот дейт. Биз биринчи керекте инфекцияны жок кылалык дейбиз. Инфекцияга текшерилип, анан кийин жакшы тамакты тууралап, арак ичпей, тамеки чекпей, жанагындай химияны жебей,
таза абада көбүрөөк болуп спорт менен машыгып экологиялык жактан таза тамактанууну сунуштайбыз. Анан бери эле дегенде 3 ай, керек болсо 1 жылга чейин даярданса да болот бала пландаган алдында. Ошондо гана генофон туура мындай дени сак бала төрөлгөнгө мүмкүнчүлүгү жогору болот ошолордун. Минсечи жайлоого чыгып эле кетип ошо 3 ай 4 ай жүрүп кайра ошол жакта таза тамактанып, таза аба менен дем алып, туура мындай жакшы физикалык көнүгүүлөрдү жасап кайра келсе болобу? Тиги эски Кытай кинолорунда барган. Эң туура. Биринчиден жайлоодогу абанын тазалыгы, бул баягы түтүн, машинанын бензиндин түтүн эмес. Экинчиден ошол жакта жеп аткан тамак экологиялык жактан таза болуш керек. Мындай колго өстүрүлгөн, жанагындай химия же жер семирткич мындай зыяндуу түр эмес. Мындай жалаң экологиялык тамактан жеп даярданса, эгер мүмкүнчүлүгү болсо эң сонун вариант бул. Ошо өзүң кыйнабай эле, кыйнабай эле, психологиялык жактан да эс алат, моралдык жактан да эс алат. Анан кийин жеген тамагы да жакшы болсо, эмне үчүн болбосун? Болот сөзсүз түрдө, эң мыкты вариант. Эң мыкты, жакшы, бизде Кудайга шүгүр жаратылыш ушундай. Жайлоого кайсы убакта болбосо да чыгып келсе болот. Кышында болобу, жайында болобу, ошол жакка чыгып келсе болот. Сөзсүз түрдө. Дагы бир нече суроолорубуз бар. Мына жалпысынан үй бүлө куруу алдында мырзалар өздөрүн текшерүүдөн өткөрүп, ден соолук үй бүлө курууга даярдаган туура кылып атат, азыр көбү. Бирок баары айтып кетиш керек. Биз эмне дегенде бизден эркектер бирөө укса, экинчиси укпай же көңүл бурбай эле жүрүшө берет. Ошол бөйрөк ооруларын өтөлү дегенде кандай болбосо да, урогениталдык системабыз ошо бөйрөктө ошого кирет да. Ошо бөйрөктөр оорулары бөйрөккө кандай коронавирустун кандай зыяны бар? Эмне дегенде бир изилдөөлөр боюнча айыккандан кийин дагы айыгып чыгып, больницадан чыгып эле, мындай бейтапканадан чыгып, айыгып уже канча бир жүргөндөн кийин баары бир болсо да ошо урогениталдык системадан да таап атат коронавирусту. Ичектен да таап чыгып атат. Кандай болбосо да 40 күнгө чейин бар дейт, ошо вирус жашай берет экен дейт. Ошо башынан баштап санап чыкса 40 күнгө чейин жетет экен. Ошондо кандай таасири бар? Түтүктөр болот, бөйрөктүн ичи болот, ошол түтүктөргө же болсо табарсык же ошолор барбы ушундай бир изилдөөлөр? Сурооңузга түшүндүм. Бөйрөк дагы башка органдар сыяктуу эле коронавирустан дагы бул дагы жапа чегет. Мен дагы бир изилдөөлөрдөн окудук. Коронавирустун улам 15% бейтаптар, жанагындай коронавирустун оор формасында ооругандар, ошолор бөйрөктүн жетишсиздигине алып келет. Острая почечная недостаточность деп коет. Бул коронавирус жалпыбызга маалым болгондой эле ар бир органдардын жанагындай клеткалардын жанагындай түзүлүшүнө чоң зыян тийгизет. Ошондон улам соо органдарды жабыркатып аткан вирус эгер буга чейин дагы кандайдыр бир оорулар болсо ошол бейтапта, мисалы үчүн гломерулонефрит, ошолор бөйрөктүн жетишсиздигине алып келиши мүмкүн коронавирустан улам. Мунун факторлору аябай көп, жанагындай цитокиновая атака деп жанагындай агрессия, баягы организм вирус менен күрөшөм деп иммунитеттин клеткалары өзүнүн клеткаларын атакалай баштайт, жанагындай чабуул жасап. Анан ошондон улам бөйрөктүн майда-майда болгон нефрондору иштен чыгып калышы мүмкүн. Биринчи себептер эң негизгилери болуп эсептелет. Анда ошон организмден чыгып аткан уулар баары эле организмде калып калат экен да. Организмде калып калат. Анткени деген бул жанагындай жогоруда айтып өткөндөй соо органды жабыркатып аткан вирус буга чейин ооруп келаткан организмди огош бетер 2 же 3 эсе көбүрөөк жабыркатышы мүмкүн. Пиелонефрит болобу, гломерулонефрит болобу. Эң коркунучтуу бул гломерулонефрит болуп эсептелет, нефрологиялык оору. Ошолордон мен практикада көп көрдүм. Мурда гломерулонефрит өздөрү эптеп элең салаң дарыланып жүрүшкөндө коронавирустан улам булардын бөйрөгү иштен чыгып калган учурлар болду. Көп
учурду мен өз жеке практикаман байкадым. Мага көп бейтаптар чалышты. Ушинтип такыр креатин деңгээли көтөрүлүп кетти, бөйрөк иштебей калды деп. Алар гемодиализге барып жатканга туура келди. Ушу гемодиализ азыр. Бирок анан өзүнүн калыбына келип калдыбы же ошол бойдон эле калып калабы? Гемодиализге бир жаткан бейтап кайра калыбына келиши бул мындайча айтканда бул мүмкүн эмес. Чоң суроо да. Чоң суроо, анан кийин андан ары дагы ошол гемодиализди улантып калышы мүмкүн. Биякта деген гемодиализден чыгабы чыкпайбы деген суроо эмес, биякта деген адамдын өмүрүн сактап калуу биринчи кезекте турат. Анда ошолор не кылыш керек? Гломерулный нефрит менен ооруган, хроникалык гломерулный нефрит болсо ошолор не кылыш керек? Биринчиден булар эгер гломерулный нефрит эле эмес, жанагындай жүрөк кан тамыр, кант диабети менен жабыркаган, ушу гломеруло менен нефрит менен жабыркаган бейтаптын баары жанагындай элементарный правилаларды, элементардуу эрежелерди сакташ керек. Андай оорулар болсо, жанагындай Швециядагыдай аксакалдардын баарын үйүңөрдөн чыгарбай, тамагын ошол жака алып барып берип, обочолонуу. Жанагындай 1,5 метрлик аралыкты сактоо, колду антисептик менен жуу, масканы тагынуу, үйдөн чыкпаганга ошондо айрыкча эпидемия күчөп турган учурларда өздөрүн сакташ керек эң биринчи кезекте. Вирус чыккандан кийин уже кесепетин көрүп атабыз. Тилекке каршы азыр мектептерди, университеттерди жаап койду, бирок күнүгө той болуп атат. Ошолор деле ойлонсо элементарный нерсе. Тойго ким барат эле? Тойго ким барат? Аксакалдардын батасын алган барат. Аксакалдары жок той өтпөйт да. Кыргызста деген ата-энени сыйлоо деген биринчи кезекте турат. Ошол экилердин баарына инфекция жугузуп атабыз да. Эң кооптуу нерсе ошол болуп атат тилекке каршы азыр бүгүнкү күндө. Азыр ошо көбөйүп атат, азыр учурлар көп болуп атат ошо. Баарын көрүп турабыз, жайында баарын көрдүк. Эмне болгон трагедияга болгонун өз көзүбүз менен уккан жокпуз, газетадан да окуган жокпуз, аны өз көзүбүз менен көрдүк. Ошонун баарын билип туруп эле кайра жанагындай тойканалардын баарын ачып коюп туруп, мынакей жугускула бири-бирине кучакташып, чытташып, 100 грамм жакын отуруп бири-бириңерге жөтөлүп, чүчкүрүп, ошентип тарап атпайбы? Ошолорду маалымат алса болмок да. Ошо тараганы, коронавирустун тараганы үйдөн болот экен көбүнчө, анан ушундай тойлордо болот экен да. Эл көп чогулган. Мындай көчөдөн эле базып кетип атсаң, эч кандай жанагы жок. Түрдө 1,5 метрлик аралыкты сакта минимум. Сингапур кантип күрөшкөнүн көрбөдүкпү? Япониянын кантип күрөшкөнүн көрбөдүкпү? Элдин аң сезими аябай жогору. Бизге дагы ошондой маалыматтарды беришибиз керек да элдерге. Эми келиңиз, акыркы орган ошо табарсык жөнүндө кичине сүйлөшүп кетели. Табарсык жыныс системасына токтолсок, ошондо COVID-19 башка вирустардан өзгөчөлөнгөн таасири байкалдыбы дейт. Ошондой эле калган органдар окшош. Байкалса дагы бул ошол вирус активдүү убагында ошол уруктуктан чыккан эякулят деп коет, жанагы сперманын курамынан табылышты. Анан кийин алыскы перспективасында пока изилден элек, жакынкы перспективада туура эякуляттан табышты, жумурткадан табышты. Анан кийин ал табарсыктанчы табылган жокпу? Табарсык деген бул табылган күнү деле бул табарсыкта өтө мындай организмге зыян келтире турган же тукумсузга алып келе турган эч нерсе жок. Ал жакта эң биринчи назик орган бул эркектин жанагындай жумурткалары болуп эсептелет. Ошол эң биринчи кезекте ошолор жабыркайт, без болуп. Анткени алар урук чыгарган бездер да. Табарсык бул без эмес, бул резервуардык орган. Жабыркаса дагы коронавирустун бүтүшү менен бул кайра калыбына келип калат да. Сиз ошо айткандан кийин бир суроо пайда болуп атат. Ошо коронавирус жыныстык жол менен жугабы, жукпайбы? Жыныстык жол менен жанагындай азырынча бул коронавирус респиратордук, жана дем алуу аркылуу жуга турган вирус болгондон кийин ошол только мындай жакын катнашта, мындай жакын турганда эле жугушу мүмкүн. А так уруктуктан жугат деген азырынча маалымат жок. Бирок уруктун курамынан таап атышат. Эми сактанып жүрүш керек экен. Сактанып жүрүш керек албетте. Сактанып жүрүш керек экен. Азырынча так кесе маалымат жок да, андай. Ушундай экөөбүз маектешип отуруп эле убактыбыз соңуна чыгып калды. Кечирип коесуз. Бир нече убакыт болгондо биз сиз менен дагы маектешип бир нече суроолорго жооп берсек болмок эле. Назарыңыздарда дарыгерге сөз деген аттуу долбоор болду. Мен атым Улукбек Жомартов. Саламатта болуңуздар.